эми конституциянын талабы болгондуктан угуп атабыз. Анткени омбудсмен бүгүн башка, жаңы, эски омбудсмен ишине албетте сиз жооп бербейсиз. Мен сизден тажрыйбалуу саясатчы катары омбудсмен болуп шайландыңыз. Биринчи эле мыйзам бузуучулугуңузду белгилеп коеюн деп атам да. Эмне себептен сиз мына укук коргоочу адам катары атайын баяндамаларды кат менен комитеттин төрагасына билдирип, мамлекеттик тилде которо албай калдым деп бизге которуп берген жоксуз. Каражат жок депсиз. Каражат мурунку омбудсменде мынандай сулуу, кымбат докладдардын кереги жок. Мондай баракка эле которуп, ошол мамлекеттик тилдеги жарандардын укугун тебелебей алып келсеңиз болмок да. Эмнеге мындай жолго бардыңыз? Бул мага чейин бүт даяндалып, басылып силерге жөнөтүлүптүр.